Урматтуу такси кызматын көрсөткөн айдоочулар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, такси кызматын лицензиялоо 2026 жылдын 1-февралына жылдырылган. Бирок ага чейин тиешелүү документтерди толтуруп, лицензия алуу мөөнөтү бүткөнгө чейин алууңарды суранабыз. Себеби 1-февралдан баштап лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөн айдоочуларга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекс негизинде айыптар салынып баштайт. Ошондой эле оң тараптуу башкаруудагы транспорт каражаттарына жана 10 регионго катталган транспорт каражаттарына лицензия берүү мүмкүн эмес, берилбейт. Урматтуу айдоочулар, мына биз силерге дагы бир жолу келип отурабыз. Келгениңиздин негизги себеби көрүп атасыңар, аба ырайы өзгөрүп, жолдор тайгак болуп атат. Жолда ар түрдүү кыстар болуп атат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, адам өмүрү менен коштолгон оор кесепеттер менен коштолгон жол транспорт кыстары бизде байма-бай катталып атат. Мисалы бүгүн деле Ош облусунда Ош Ноокат жолунда 2 адам каза болду бүгүн түндөчү. Ушун баары эле айланып келип туруп, катуу жүрөсүз да, ылдамды ташырып атат. Анан ушул встречныйга чыкканда болуп атат да. Карама-каршылыкка чыгып туруп, 2 машина кагышышат. 2 машина кагышканда сөзсүз түрдө кесепети оор болот да. Ошон үчүн узак жолго чыкканда биринчи өзүңөр автоунаанын техникалык абалын карагыла. Дөңгөлөктөрдү сөзсүз түрдө кышкы мезгил ылайыктуу, зимний баллон дейбиз го. Кышкы мезгил ылайыктуу салыңыздар. Өзүңүздөр ден соолукту карап, андан кийин сөзсүз түрдө жол эрежесин сакташ керек. Эгерде жол эрежесин сактаган болсок, бул кырсыктар болбойт чындыгындачы. Ошол эрежедегидей жүрө турган болсок, мисалы 60та жүрө турган жерде 60, 90да жүрө турган жерде 90да жүрсөк, мындай оор кесепетте жол кырсыктар болбойт да. Болсо дагы ошону бүт изилденип чыккан, мисалы ошого токтогонго мүмкүнчүлүк болот да, ошон үчүн ошол жерге 60 койгон. Ошон үчүн ошол жерге 90 койгон. Эгер ошондой 60та келип аткан болсоң, кандайдыр бир кокустук жаралса, токтогонго мүмкүнчүлүк болот дегенди эсептеп чыгып ошо эрежеге киргизген да. Ошо биздики баардыгы эле келип туруп, ушул көпчүлүк учурда ошо айдоочулардын күнөөсү менен болуп атат. Баардыгы эле ошо ылдамды ташыруу, карама-каршылыкка чыгуу болуп атат да. Ошон үчүн силерден суранабыз, мына жол шарттагы оор болуп аткан учурда айрыкча жол шарты оор болуп атканда жол эрежесине так болуп, себеби силер өзүңөр эле эмес, жүргүнчүлөр мисалы 4 адам болсо, 4 адам мисалы 4 үй бүлөнүн атасы, 4 үй бүлөнүн багуучусу болушу мүмкүн турабы? 4 үй бүлөнүн онун 4-өнүн канчадан бир туугандары бар, бала чакасы бар дегендей да, ошолордун баардыгынын жаны силерге аманат болуп атпайбы? Ошон үчүн чындыгында жоопкерчиликти жогору коюп туруп, эрежени так сактап айдаңыздар. Андан кийин неме боюнча баягы эң башкы кыргызбызда кандай десем, баягы кичине эле пагода орлошуп, жол орлошкондо жол кранын көтөрүп алат экенсиңер. Ошондо этияттап кичине баягындагы кандай десем, биз негизи киришкенге болбойт го, бирок мындай неме катары айтып кетиш керек да, чындыгындачы баягы кичине эле пагода орлошсо баягында болгондо көтөрүп алат экенсиңер да. Ошон үчүн 2,5-2000 бензин солярка деле ошондой болуп атат. ошону караңыздар. 82 сом. Андан кийин солярканы азыр. анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жеңил таксилерди лицензиялоо кирген биздин мамлекетте 1-декабрга чейин деп токтом чыккан. Министрлер кабинети токтом чыккан 2025 жылдын 1-декабрына чейин деп. Кайра 2026 жылдын 1-февралына чейин узартылган. Бул деген аз убакыт калды, 1 ай убакыт калды. Ошон үчүн сөзсүз түрдө барып лицензия алсаңыздар болот. Мисалы бул жерде Горгайдан алсаңыздар болот, Облгайдан алсаңыздар болот. Анан ар бир райондук ЖКХ бөлүмчөлөр бар, ар бир райондун ГАИсинен, мисалы Чоңолай болсо Чоңолайдын ГАИсинен алсаңыз болот. Карагулжа болсо Карагулжа райондук ГАИсинен алсаңыздар болот. Ар бир райондук ушу ЖКХ бөлүмчөлөрүндө шарттар түзүлгөн кызматкерлер бар, ошол жерге арыз жазып, ушуну алсаңыздар болот. Карагулжадан болсок, мисалы Оштон келип ала берсек болот. Боло берет, каалаган алсаңыз болот. Оштон алсаңыздар болот. Азыр биз эмеден өтөбүз. Соттолгон справка, медсправка Медсправка. калган жер бир жерден бүтөбүз. Ооба, эң негизгиси ошол медсправканы алыңыздар, соттолгон эмес. Эми калганы кандай? Биринчи эле мисалы өзүңөр тастоочу документ, башынан айтып берейин силерге, эмнелер керек болот. Биринчи өзүңөр тастоочу документ, паспорт. Транспорт каражатын каттоо күбөлүгү, техпаспорт. Айдоочулук күбөлүк, ошо 3 жылдык мисалы Б категория болсо, Б категориядагы 3 жылдан кем стажы менен айдоочулук күбөлүк. Андан кийин транспорт каражатын техникалык кароодон өткөнлүгү тууралуу диагностикалык карта болот. Техосмотр өтүп атпайсыңбы? Техосмотр мындай жалпак тилде, техосмотр. Андан кийин камсыздандыруу полиси. Машинаны камсыздандырасыздар, ОСАГО туурабы?
Андан сырткары бул такси кызматын көрсөткөндө сөзсүз түрдө жанагы жүргүнчүлөрдүн алдындагы айдоочунун жоопкерчилиги деген бар. Бул деген пассажирлерди мисалы 4 места болсо 4 местаны камсыздандырасыздар. Оны кайдан? Ошол эле жерден ошол камсыздан экөө барсаңыздар экөөнү ошол жерден түзүп берет. Асагалы ошолор эле кылат. Бул деген ошол 4 жүргүнчүнү камсыздандырасыздар да. Баягы бул деген жаман айтпай жакшы жок, кокус бир кырсык болсо, ошолор больница жаткан болсо, ошолор камсыздандырып төлөп берет. Бул эми таксиге чыккан. Таксиге чыккандарга. Канча жылдан өдөсү чыкса болот? Мисалга 5 жылбы, 3 жылбы, 2 жылбы, мисалга Эмнени? жандап кеп алгандар бар да. Жок, 3 жылдан кийин. 3 жылдан кийин. Андан сөзсүз түрдө баягы медсправка, андан кийин соттолбогону тууралуу көлүк, андан сөзсүз түрдө патент. Налоговыйдан электрондук патент ачып берет барсаңыздар. Патент не ошол. Ушул документтер керек болот. Анан түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, эртерээк ал бир күндө бүтпөйт да, эртеге барып 1-февралда баардыгыңар дагы өткөнгөдөй баягындай болот. Ол биздин жанагы Bir gün, 2 günde бүтпөйт, 3 gün, 1 жума, 10 күнгө чозулушу мүмкүн. Себеби жанагы медсправкага 2 күндө убакыт кетип калып атат. Баягы соттолбогондугу тууралуу справкага убакыт кетип атат. Техас моторлор очередь болуп атат. Страховка очередь болуп атат. Ошон үчүн убактыңарга карап туруп, бош убакта барып бир-бирден кылып даярдай бериш керек. Эртерээк барып арыз жазыш керек. Олор бизге 1 эле жылга болот да. 1 жылга. Кайра 1 жылдан кайра. Ооба, 1 жылга берилет. 1 жылдык мөөнөткө берилет. 500 сом төлөйсүздөр, кассага болду ошол эле. 1 жылга берилет. Ошол эле документ менен кийин улай беребизби? Кийинки жылы Жок, жаңыдан аласыз да. Медосмотр 1 жылга болот. Любой медсправка 1 жылга берилет да өзү. Дагы бир суроо. Жанагы техника боюнча машиналардын чыгарылган жылына эч кандай тиешеси жокпу? Жок. 2005тен жогоркусу деп уктум эле. Жок, азырынча алууга чектөө жок. Машинанын бирок машинанын абалы текшерилет, техникалык кароодон өткөрүлөт. Андан кийин лицензияга барганда биздин кызматкер тарабынан сөзсүз түрдө техникалык кароо жүргүзүлөт. Бирок жылы Жок, жылына азырынча чектөө жок. Дагы кандай суроолоруңар бар? Лицензия оң рулдуу транспорт каражаттарына, анан 10-регион менен катталган транспорт каражаттарына лицензия берилбейт. Эки транспорт каражаттары берилбейт. анда бир ушул праворулдар только жүк ташыса болобу ошондо? Эмне кылат? Правилдар эми жеке өзүңөрдүн эмеңер менен иштесеңер болот. Үй бүлөңүздү, өзүңүздүн керектөөңүздө. Жүк ташыса боло берет. Сизге дагы бир суроо. Мисалга биз мына вокзалдан келип, кайсар вокзалдан каттап атабыз да. Мисалга мына Ошто турганда келечекте привокзалныйдан көптөр уяктан алып кетип атат. Бишкекке барсаң мисалга Хомурунга, Стенкага келбей эле, нар жактан кетип калып атат. Биз уже мисалы кыйыныраак болуп калат, бизге адам келбей эле калып атат да. Жок, ошол мындай да. Азыр мен айтсам туура, сиз айткан туура. Ушул маселени тартипке салыш үчүн ушул азаздан келип атабыз. Силер айткандай бир күндө болбойт да. Мисалы жолго түшүп атпайбы? Мисалы эртең биринен күчүнө кирсе, уже биз биринен айып сала баштайбызбы? Азаздан баардыгы тартипке келет. Ошо вокзалдарга бүт жүктөлүп атпайбы азыр? Автовокзалдар, автобекеттер. Биз жаңыда вокзалга кеткиле деди, биз кеттик, биз бардык. Берки Ош базар, Курuyadагылар калды дагы. Ошондо кичине күчүнө кирип баштады дагы. Кайра эле чөнтөктөрдү иштеди дагы адам эмне кылып атат. Кайра ошол жерде ошо боюнча калды. Биз жакка келип барбайт дагы. Мисалы келечекте ошондой болуп атат да. Биз жакка мисалы келип келбей калып атат дагы, жакыныраакта олордон кетип калып атат. Ошолорду текши карап коюш керек да. Мисалы биз вокзалга келдик деп, силердин эмеңер менен келдик. Баягы силердин формаңарды сыйлап, Ооба. сынап келип койсо. Сиз айткан туура, бул мындай. Сизге түшүндүрөйүн. Именно ушул нерсе боюнча дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 133 жарлыгы чыккан. Автовокзал, автобекеттерди бүт тартипке келтирүү, ошол кайрадан мисалы сатылып кеткен, мисалы ичиндеги баягындай туура эмес курулган курулуштарды оңдоп түзөп, кайра шарт түзүү боюнчачы. Азыр өзүңүздөр билиңиз, бүт ар райондордо, аймактарда бүт вокзалдар, мисалы мына биздики деле оңолуп калды го. Азаздан ошолор бүт ордуна келип атат. Буюрса баардыгы вокзалдарга келет, вокзалдарга жоопкерчиликке жүктөлгөн мыйзам боюнча бул автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун эрежелери деген дагы өзү токтом менен бекитилген эреже бар. Ошол эреже боюнча дагы ошол автобекет, автовокзалдарга көп ушуну уюштуруу жанагындай шарттарды түзүү жүктөлгөн. Буюрса кайрадан ошол тартипке келип, ошол шартка түшөбүз. Азырдан вокзалдар уюштурулат баардыгы буюрса.